Президент Сооронбай Жээнбеков Чүй областынын Жайыл районундагы Сусамыр өрөөнүндө Каба Улуу Кожомкулдун 130 жылдыгына арналган майрамдык иш-чарага катышты. Мамлекет башчысы Кожомкул Баатыр кыргыз элин даңазалаган өз заманынын залкар инсаны болгондугун белгиледи. Майрамдык иш-чаралардын алкагында улуттук спорттун түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлүп, концерттик программа менен коштолду. Президент Баатырды эскерип, күмбөзүнө барып Куран окуду. Андан кийин Каба Улуу Кожомкулдун архивдик материалдары жана жеке буюмдары сакталган үй музейине барды. Президент Сооронбай Жээнбеков үй музейге кыргыздардын тарыхын чагылдырган кыргыздар китебинин томдорун, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалар топтомун жана улуу жазуучу менен Айкөл Манастын элестери түшүрүлгөн сүрөттөрдү белекке берди. Бул Каба атабыз, Кожомку атабыздын атасы түрткөн таш арыктан. Ушул арыкка сүрдүн ушул таш чыгып калган арыктан оодарып чыгарган экен да. Салмагы 1 тонна 270 кг. Кыргыз элибизге Кудайым Манасты, Чыңгыз бергенде биз Аллага ыраазы болуш керек. Кыргыз эли элибиздин сыймыгы Кожомкул атабыздын дагы музейине ошо Чыңгызды уруштун биздин сыймык кыргыз сыймыгы жана Манас атабыздын сыймыгыбызды ошол жерде чогуу болсун деп алып келдик. Кыргыздарды китептер жаңы чыкты 20 том. Анан Чыңгыз Айтматовдун бүт чыгармалары 10 том болуш керек. Бул 20 том. Рахмат. Тапшырып атабыз эми залкалардын булар даңктап, элесин эстеп, булардын таштап кеткен, калтырып кеткен даңктуу дөөлөттөрүн кийинки урпактарга, муундарга жеткизиш биздин парызыбызда. Бишкекте 1-май жана Ленин райондорунун акимдери алмашты. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, тийиштүү буйрукка мэр Азиз Суракматов кол койгон. Ленин районунун акими Нурдин Тынаев мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси кызматына которулду. Анын ордуна 1-май районунун жетекчиси Токтосун Султанов келди. Ал эми Султановдун ордуна Алибек Беримкулов дайындалды. Ал Сокулук районунун аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгон. Маданияттын мыкты кызматкери ырчы Эмил Балтагулов Жалал Абад маданият техникумунун директору болуп дайындалды. Буйрукка маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов кол койду. Балтагуловду аталган техникумдун жааматы менен министрдин орун басары Кайрат Иманалиев тааныштырды. Эмил Балтагулов 1981-жылы Чаткал районунда туулган, билим жогорку. 2014-жылы Ош МУнун искусство факультетинин музыка бөлүмүн аяктаган. Кече 30-июнь күнү 1993-жылы туулган Жаран Койташ айылындагы Ала Мүжүн суусуна чөгүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Кеч киргенине байланыштуу кече издөө иштери убактылуу токтотулган. Бүгүн кайрадан издөө иштери улантылып, жалпысынан 29 куткаруучу тартылды. Ысык Көл облусундагы Боом капчыгайындагы тоо түбүндөгү граффити толугу менен сырдалды. Бул тууралуу Мирлан Асакеев Facebook баракчасына жазды. Кутман күн туугандары 3 күндөн бери алышкан Боом капчыгайындагы жумушубуз толугу менен бүттү. Өз демилгебиз менен, өз күчүбүз менен сырдап чыктык. Краска чыгымдары 20 000 сом болду. Аянты 780 квадрат метр экен. Бул жумушка чоң салымын кошкон Турар эжеге, Элнур айымга, Айсалкын айымга, Алмаз мырзага, Талас мырзага, Алымбек агага, Раимадан ага терең ыраазычылык болсун деп жазган ал. Эске салсак, жогоруда айтылган граффити 2015-жылы Доха Арт Групп тобу тарабынан бир бол партиясынын буйрутмасы менен тартылган. Толугу менен краскалап бүттүк. Бир ушундай жаман сүрөттөрдү кыргыздарга жаман энергиялар менен тартылган сүрөттөр экен. Ошолорду өчүрүп краскалап бүттүк.
Ленинградск облысынын Выборгск районунда кыргызстандык мигрант бийиктен кулап каза болду. Бул тууралуу орус басылмалары жазды. Өлкөнүн укук коргоо органдары билдиргендей, 28 июнь күнү кечки саат 8 чамасында курулуш жүрүп жаткан үйдөн 22 жаштагы Кыргызстандан келген жумушчу кулап кеткен. Ал алган жараатынан улам тез жардам кызматы келгенче жан берген. Белгилүү болгондой, маркум Петербургда убактылуу каттоодо туруп, жумушта иштөөгө уруксат алган. Жаш жигиттин өлүмү териштирилүүдө. Эстрада ырчысы Арсен 30 июнда кыздуу болгондугун Инстаграм баракчасынан сүйүнчүлөдү. Бүгүн келинчегин кызы менен төрөтканадан чыгарып кеткендигин маалымдады. Кыздарымды үйгө алып келдим буйруса. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах Таалам ыраазы болсун. Көп калоо тилектер келип жатат. Кабыл болсун. Эң башкысы ден соолугу чың, ыймандуу, өмүрү узун кыз болсун. Сиздерди терең сыйлайм, урматтайм. Бар болсун кыргыз элим деп пост калтырды. Белгилей кетсек, Арсен жубайы Бегайым менен 2018 жылы 18 июлда баш кошушкан.